Айша энебиз мынтип айткан экен. Кимге Кудай Таалам акыл берген болсо, демек ал ийгиликке жетиптир дейт. Мына акылдуулук шарт. Бул генден келет болгону. Айттык го жана. Ата-эне көп китеп окуган болсо, энелерге, кыздарыбызга көп үйрөтөлү. Өзгөчө кош бойлуу болгон кезде Куранды көп окусун. Мына Египетте бүгүнкү күндө Кориятул Курра, карылардын айылы деген аттары бар. Эли карапайым эле. Биздикинен да карапайым. Бирок карылар аябай көп чыгат. 8 жаш, 9 жаш, 10 жаш, 12 жаштан деле кар боло берет. Ошентип кары көп чыккандыктан мунун айылы эмне деген? Карылардын айылы деген аттары бар. Айылы бар ошондой. Египетте. Эмне үчүн? Энелери кош бойлгон кезде Куранды көп окугандыктан. А биздин энелер эмне кылып атат? Бошогондо YouTube, Telegram, Instagram, WhatsApp, Google бары. Ошон үчүн биздин балдар Google'дашып, Instagram'дашып, Telegram'дашып, дагы эмне бар? WhatsApp'дашып, YouTube'дашып, Google'дашып төрөлүп атат. 3-4 жаш балаңыз Play Market'те эмнени каалайт, ошону көчүрүп алат өзүнө. Оюндардын түрүн. Мага мына оюн керек, бул оюн керек деп. Болбосо сүйлөй албайт, жаза албайт. Бытыр бирдемени сүйлөйт, ошонусу чыгат бери көздөй. Анан көчүрүп алат. Эмне үчүн биздин келин кыздар ошо менен көп алектенгендиктен. Өзгөчө бөлөк убакыт окуй бер. Жок дегенде сен мейли YouTube, WhatsApp'ка берилип калсың. Жок дегенде балдарыбыз окумуштуу болсун. Кош бойлуу болгон кезде Алланын ыраазы үчүн Куран көп окучу, адаби китептерди көп окучу десеңиз, анткени өзү сөз байлыгы күчтүү болбосо, Курандын ичиндеги толтура сонун жазылган маани маңыздуу сөздөргө ой жүгүртө албайт экенбиз. Эгерде сөз байлыгыбыз күчтүү болсо, үчтү төрүздөп макалдарды жатка билсек, анан не бир сонун сөздөр бар, ой жүгүрткөндү билет экенбиз.